Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. 2022 жыл албетте дүйнөлүк саясатта да, анын ичинде Кыргызстанда да бир катар өзгөрүүлөрдү, күтүлгөн жана күтүлбөгөн окуялардын коштоосунда өттү. Өтүп бара жаткан жыл ичинде Кыргызстандын боордош коңшу өлкөлөр менен достук мамилеси дагы бекемделип, чет мамлекеттери менен да максатка ылайыктуу долбоорлор үстүндө иш алып барууга болгон күчтөр жумшалып жатканы талассыз. Негизинен түрк жана араб өлкөлөрү менен бекемделип жаткан карым-катнаштар жаңы ийгиликтерди жаратып жатканын өзгөчө белгилеп өтүүгө болот. Алыскы жана жакынкы мамлекеттер менен мамиле түзүүдө бир гана Тажикстан менен маселе жаралып, куралдуу күчтөрдү колдонуу менен тилекке каршы бул жылы да кагылышуулар болбой койгон жок. Коргонуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, Кыргызстаныбыздын 1 чарчы метр жерин дагы куралдуу агрессорго берилген жок. Буга албетте кыргыз элинин ынтымагы, биримдиги, мекенчилдиги негизги күч болду. Ал эми президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин кыргыз армиясынын потенциалын жогорулатуу үчүн жасаган аракеттери, ар кандай душмандын мизин кайтарууга шарт түзүп бере ала турган курал-жарактар менен камсыздоо багытындагы кадамдары мекенибиздин чек арасын татыктуу коргоп калууга эң эле башкы себепчи болгону талассыз. Тилекке каршы биздин элибиз тарабынан да жоготуулар болуп, мекен чегинде бир топ эр азаматтарыбыздан, күнөөсүз жайкын мекендештерибизден айрылып калдык. Бирок кыргыз жерине куралы менен бастырып кирген кара ниеттүүлөргө татыктуу жооп берилди. Жыл акырында тажик тарап менен кыргыз тараптын тынчтык жолу менен чек араны чечүү аракеттери активдешип, жакынкы аралыкта кыргыз-тажик чек арасы да чечилип, талаш тартыштын эмес, достук мамиленин чек арасына айланып каларына аракеттер көрүлүп жатат. Ал эми Өзбекстан менен болсо бул жыл ичинде чек ара маселеси толугу менен чечилип, ортодо эч кандай такталбаган, талаш тартыш жараткан маселе калган жок. Жыл ичинде кыргыз бийлиги колу коңшулар менен чек ара маселелерин чечип алууга болгон күчүн жумшап жатса, курал менен киргенине курал менен жооп берип, тынчтык жолу менен сүйлөшүп жатканына тынчтык жолу менен жооп берип жатса, баягы эле ички интригандар, бийлик талашуудан чарчабагандар, өзүнөн башканын баарын акмак көрүп өмүрүн өткөрүп жаткандар жана алардын тобундагы интернет баатырлары, серепчи чалыш, блогер чалыш, журналист чалыш, активист чалыштарынын, акын чалыштарынын баары кыргыз элинин башын айлантууга аракет кылып, күнү-түнү провокациялык иштер менен алек болуп жүрүштү. Жана мындай аракеттери жыл ичинде бир күнгө дагы, бир саатка дагы токтогон жок. Бир карасаң кемпир абаттын жээгине чогула калып, бир карасаң ак үйдүн алдына чогула калып, бир карасаң жергиликтүү бийликтердин имараттарынын алдына чогулуп алышып, туура эмес, жалган маалыматтарды таратып, элдин баарын көчөгө чыгарып, ызы-чуу салып, Facebook сыяктуу социалдык тармактарга отуруп алышып, фейктери менен же белгилүү бир тобу менен күнү-түнү өздөрүн мактап, бийлик башындагыларды болушунча каралап, Жапаров андай, Ташиев мындай деген каралоолор менен гана 2022 жылды да өткөрүштү. Өзбекстан менен чек ара маселесин чечүү аракеттерин бетке кармануу менен элдин баарын көчөгө чыгарып, портерлер менен ташып отуруп, аянтты толтуруп, бийликти басып алууга камынып, оппозициябыз деп өзүн атап алган бир уч топ өзүнүн катарына Итибай Чотубайдын баарын кошуп, уралап тополон салууга болгон күчүн жумшады. Кыргыз армиясын күчтөндүрөлү, чек арабызды татыктуу коргоп алууга аракет кылалы деп, президент башында турган өлкө жетекчилиги курал сатып алуу менен алек болуп жатса, булар бийликти кантип тартып алсак болот деген программанын үстүндө иштеп отуруп, тоскоолдуктан башка бир тыйынчалык пайдасын тийгизе алышкан жок. Бирок сүйлөсө тим эле күлүмдү тияка чачып койгула, жанымды бияка жулуп берем деп элдин көзүнө периштедей болуп көрүнгүлөрү келип, анча-мынча эл артисттерин жолдо калтырган ролдорду ойноп беришти. Кезинде тажик тарапка кол коюп берип салган документи ушул күнгө чейин маселе болуп, тажик тарап бетине карманып талашып жаткан 275 метр жол тууралуу тажик бийлигине чыгып бир ооз сөз айта албай, кыргыз элин иттен алып итке салып, карганып, шиленип басып жүрүп, 2022 жылда өттү да кетти. Адахан мырза алдына салып айдап алган айрым жаштардын алдыңкы катарындагылары абак отурду. Куру сөзгө алданып өзүнүн жеке тагдырына балта чаап жатканын кээ бирлери түшүнсө, кээ бирлери үчүн 2022 жыл андай түшүнүктүн келишине жетиштүү болгон жок. Зомбилик деңгээлиге жетип калгандар үчүн албетте абакта таасир бербеши анык. Бирок анча-мынча өз алдынча ой жүгүртө алгандары акылына келип, ак менен каранын айырмасын түшүнүп, Кыргызстан бирөө гана экенин,
анын келечеги үчүн бардык жарандар бир муштумга биригип гана аракет кылышы керектигин аңдап жетишти. Ал эми Facebook'ta отуруп алып көрүнгөнгө ат коюп, көрүнгөнгө асылып, өзү бир нерсени жазып алып, кайра өзү күлүп, өзүнө өзү класс басып, өзүнөн өзү маскара болуп жатканын түшүнө албай жаткандары өзүнчө кубанычка бөлөнүп жүрүшөт. Эми алардын коомго оң дагы, терс дагы таасири болбогон соң, кыргыз эли абак эле өз баасын берип койгондон кийин өзү менен өзү боло бергени деле дурус. Анын баарын жоопко тартып, абакка отургузгандан кыргыз элине эч кандай пайда дагы, зыян дагы жок болуп, тетирисинче өзүн ого бетер таасирдүү саясатчы эсептеп алып, эл алдына чыгып ачарчылык кылып, эсин жоготуп, ар жак бери жака оонап, кыргыз эли үчүн ажал менен алышып жаткандай көрүнүштөрдү жасап, күн алыс абактан баласына кат жазып, аны баласына эле берип койбостон бүт элге окутуп, Facebook'тарга чыгарып, убара кылгандан Кыргызстанга не пайда? Парламент үчүн дагы 2022 жыл жетиштүү маанилүү жылдардын бири болду. Өлкө үчүн зарыл чечимдер кабыл алынды. Депутаттар арасында да өзүн сабаттуу сезген кишинин тобуна кошулуп, ошол жактын чийген сызыгынан чыкпай иш алып барууга өткөн өзүнчө бир ууч топ пайда болгону байкалды. Талтайып түшкө чейин ал жакта, түштөн кийин бул жакта жүргөндөрү да жок эмес. Айрыкча мурдагы, артындагы кылмыш иштерине эртели кеч жооп беришин билип жүргөн айрым эл өкүлдөрү өзүн оппозициячыл кылып көрсөтүүгө жандалбастап, бир туруп кабинетин, бир туруп башка нерселерди бетине карманып, эртең укук коргоо органдары жоопко тартчу болсо, мен оппозиция болчумун, ошон үчүн мени камап жатышат деп актана каламын деп, алдын ала өздөрү тууралуу коомдук пикир калыптандырууга камынып жүрүшөт. Бирок бул аракеттери кандай натыйжа берерин, аларды кылмыш жоопкерчилигинен сактап калабы, жокпу экенин жаңы жылдан кийин 2023 жылы буюрса кыргыз эли күбө болот. Кыскасы, өткөн жыл кыргыз саясатында бийлик талашып жаткан тарап үчүн күтүлгөн жыйынтыгын бербеди. Анткени кыргыз эли кимдин ким экенин так билип, куру жала каралоо аракеттерине көңүл бурган жок. Ал эми бийлик башындагылар болсо өзүнүн эл алдындагы милдетин, өлкөнү алдыга тартуу аракеттерин болгон күчү менен аткарды. Кумтөр толугу менен Кыргызстанга өтүп, айлык майыналар кескин жогорулап, өлкө бюджети көбөйүп, курал жарак, заманбап аскердик техникалар, Акынжы, Аксуңгур сыяктуу эң акыркы үлгүдөгү аскердик каражаттар сатып алынды. Кадр саясаты өз нугунда калыптанып бара жатат. Тилекке каршы бийликтин бардык өкүлдөрү эле президент Садыр Жапаров менен УКМК башчысы Ташиевдей болуп, кызматын өтөп жаткан жери жок. Көз боемочу, көөдөнү ачка, колу ийри, уурулуктан өзүн тыя албаган, элдин ырыскысына кол салмайынча бир күн дагы жашай албаган арам тамак, өмүрү бирөөгө жакшылык кылбаган жана кыла албаган, эки жүздүү, жатып ичер жемкорлор дагы деле болсо белгилүү кызмат орундарын ээлеп отурушат. Укук коргоо органдарында болобу, жергиликтүү бийликте болобу, ак үй ичинде болобу, айтор мындай кудайдан жөө качкандар бардык жерде жетиштүү. Бийликке элдин ишенимин кетирүүгө, жаман сөздөрдү айтууга шарт түзүп жаткандар да дал ушул өзүнүн чөнтөгү үчүн гана күн көрүп, кызматта отургандар экени талашсыз. 2023 жылда бийлик башындагыларга жасалма пактаны калың коюп, көзүнүн карасы менен тең айланып, кооз сүйлөп, көбүртүп табыртып пикир берип, ар кимди жамандап кирип, ар кимди мактап кирип отуруп, жан баккандардын катары азайып, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн өлкө жетекчилигине чын жүрөктөн жардам берип, күнү түнү чуркап иштеген чыныгы мекенчилдердин катары калыңдасын. Кыргызстаныбызда тынчтык, элибизде токчулук, ынтымак, биримдик болуп, мекенчилдик күчөп, өлкөбүз алдыга карай гана жылып, бейиштей болгон мекенибизге кыянаттык кылып, тебеленип жок болуп кетишине кызыктар болуп жаткан сырткы дагы, ички дагы душмандардын тилектери таш каап, жараткан Кудай Кыргызстаныбызды жана ар бир ак пейил кыргызстандыкты ар кандай жамандыктан өзү сактасын деп тилек кылабыз. Саламатта калыңыз.